Бири уже Кур'ан аяттары өзү түздөн түз чечмелеп койгон, ошол аяттарды окуп койсоң болду. Анча мынчалар окуп та келсе керек, кече тапшырма иретинде айтканбыз. Ниса сүрөсүнүн кыргызчасын бир карап келиңиздер деп. Кеч келе жанакы орозону кармап алып, уктай бербестен, кече мен жумада айткан анча мынча нерселерди эңсеп, тезирээк оозучар болсо ичетелем, чегетелем деп эңсей бербестен, анча мынча мына кыргызча Курандарга көз чаптырып койсоңуздар жакшы болот. Үй бүлөлүк мамиле жана адеп акылак жөнүндө эркек менен аялдын жоопкерчилиги үй бүлөдөгү талаш тартыштардын чечүүнүн жолдору, ыймандуулар жана ыйман жана эки жүздүүлүк мунафыктар жөнүндө, мунафыктардын сыпаттары жөнүндө, чыныгы ыймандууларга Аллах Таала тарабынан эскертүүлөр, адилеттүүлүк менен башкаруу жөнүндө, аманатты ээлерине берүү жөнүндө, адилет өкүм чыгаруу жөнүндө, зулумдуктан сактануу жөнүндө Ниса сүрөсүндө сөз кылат. Мен сиздерге кече айттым, Кур'ан бул бирөө өлсө барып окуп кое турган Кур'ан эмес. Бул Кур'ан биздин мына ошол тапкан акчабыз, жашообуз, бала чакабыз, аялыбыз, ошолор менен болгон мамиле, эреже, тартиптер жөнүндө эмне кылат экен? Сөз кылат. Анан аяттын ушул сүрөнүн акырында уже Иса азыр каракабыз окуду. Иса пайгамбар тууралуу дагы анча-мынча түшүндүрмөлөр берилет. Мына ушул сүрөдөгү кээ бир аяттарга кыскача токтолууну туура көрүп турам. Я Юханнас, иттақу раббакум аллази халакакум мин нафси вахида. О адамдар, силерди бир нафстан жараткан Роббиңерден корккула деп бизге эскертүү иретинде келе турган болсо, башка бир аятта ва атул ятама амвалахум, жетимдердин акысын өздөрүнө берип койгула дейт. Mazlumdardın, jetimderdin akısın özlerine berip koygula. Fankihuma atabalaikum minan nisai masna ve sulasa ve ruba. Silerge Allah Taala tarafından ruhsat berilingen jakkan ayallardan 1G, 2G, 3G, 4G üylensöңөр bolat. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Eger oşol ayallar ortasında sayasat жүргүзө албасаң, адилеттүүлүк менен өкүм бере албасаң, ошолорду жакшылап башкара албасаң, fawahidatan анда бир аял менен унчукпастан айтканын кылып жаша деп мына ушул Ниса сүрөсүндө айтат. Анан мына юсикумуллаху фи ауладикум, Аллах Таала силердин калтырган мал мүлкүңөрдөн балдарыңардын акысына жанакындай мурасты бөлүп берүүнү осият кылат дейт. Урматтуу мусулман бир туугандар, андан кийинкиси 58-аятта инналлаха амуркум ан туадул аманата ила ахлиха, Аллах Таала силерге аманатты өз ээлерине кайтарып беришиңерди эмне кылат? Жүктөйт, фарз кылат дейт. Намаз, орозо кандай фарз болгон болсо, мойнуңуздагы аманаттар дагы мына ошондой фарз. Демек, жоопкерчилиги бар адамдар ошол бала тарбиясына, аял тарбиясына, үй бүлө тарбиясына, кыз тарбиясына өзгөчө маани беришибиз керек. Коомубуздагы урматтуу мусулман бир тууган, сак тынчыраак, Авала менен талашып сүйлөп атасыздарбы? Тынчыраак, сураныч, ашыкча сүйлөбөй туруңуздар, сүйлөй тургандар эшикке чыгып бети кол жууп келиңиздер. Жанакы биякта илхамды качырбаңыздар, Раса кайф менен сүйлөп атканда өлтүрбөңүздөр. Инналлаха я'мурукум ан туадул аманата ила ахлиха. Аллах Таала аманатты ээлерине берүүгө буйруйт силерге дейт. Аманат ар кимибиздин мойнубузда ар нерсе аманат. Мына кечетен бери коомубузда жанакы бир неменин жаш окуучунун 67 жаштагы бир аксакал пенсиядагы мугалимди уруп көкөртүп алып агайдын больницада жатканы. Эгер ошонун ордуна окуучу калтак жегенде кечетен бери резонанс жаралып, мугалим бечара кечирим сурап, ошол мектептин директоруга иштен айдалып, уже чечилди эле маселе. Мына ата-энелер биз канчалыкпыз? Мугалим калтак жесе эч ким реакция кылган жок. Мугалим бул мына карака сыяктуу мына жерде ушунча адамдын бул дүйнөлүк иши, акыреттик иши башка бүт жетелей турган, эриштире турган адам. Ошого урматтуу мусулман бир туугандар, бала тарбиясы, кыз тарбиясы мойнубузда милдет. Мына ошол нерсеге бир аз этияттасак, мына ошого бир аяр мамиле жасасак. Инналлаха ла ягфиру ан юшрика бих. Аллах Таала ширктен башка бардыгын кечирет. Ниса сүрөсүндө ошо ширк келтирбөө жөнүндө сөз кылат. Иннал мунафикина юхадиун Аллах. Чындыгында эки жүздүүлөр Аллах Таалага кыянат кылышат дейт, Аллах Таалага хыйтырлык кылышат дейт. Урматтуу мусулман бир туугандар, Ниса сүрөсүндө мына ушулар жөнүндө сөз кылат. Ал эми андан кийин каракабыз азыр мына акыркы 4 рекетте баштады. Маида сүрөсү бул кыргызчада дасторкон сүрөсү. Кыргызчасы дастаркон. Бул жерде мына ошол жанакы эмне бул сүрөдө дагы бир канча маанилүү жанакы темаларды козгоп, ошолордун негизгилеринен бирөөсү эң эле алгачкы аятта келишимдерди аткаруу. О ыйман келтиргендер, келишимдерди аткаргыла деген буйрук менен башталат. Биринчи эле аят ушул. Бирөөгө сөз бердиңби, уадалаштыңбы? Болду досум, ушул ишти ушундай кылабыз, башка кылабыз дедиңби? Же болду сизге алдым дедиңби, саттым дедиңби? Келишим кылдыңбы? Эми келишимге бекем болууга деп бул сүрөнүн Маида сүрөсүнүн биринчи аяты мына ошол келишимдерге бекем болууга чакырат, аманатка бекем болуп сөзгө турууга чакырат, адал жана арам нерселер жөнүндө сөз кылат.
арам кылынган тамак аштар, өлүп калган жандыктын эти же чочко-почконун этин жегенди тыюу салуу боюнча сөз кылат. Бул өзгөчө бүгүн бизде коомубузда жанакы мал баккан фермерлер башкалар ооруп калган, же ооруп калса деле мейли, бирок ошол акырын өлүп калган жанакындай жандыктарын жанакы бизде арзаныраак ала турган атайын мекемелер бар экен. Алар мына ошол садиктер, жанакындай военчастар, анан анча-мынча больницалар, анан последний бардыгы сүйүп жеген жана колбаса заводдор. Мына ошол жактарга акырын барып өткөрүп берген. Бул мына ошол Ал-Маида сүрөсү мына ушул өлүктөр тууралуу, өлүп калган жандыктардын этинин арамдыгы жөнүндө дагы эмне кылат? Кененкеси сөз кылат. Адал союунун эрежеси, анан ким союш керек? Ошол адамдардын дагы сыпаттары баяндалат дагы. Анан даарат жана тазалык жөнүндө сөз кылат. Намаздын тартипчөлү, намаздын фарз 5 убакыт намазды 5 убакта окуш боюнча дагы ушул сүрөдө сөз кылат. Маида сүрөсүндө. Аз караказ окуп өттүм. Мына ошол эмне намаз, мына ошол силерге өз убактында. Инна салата канат алал муъминина китабан мавкута, убакыт менен фарз кылынды. Эмне үчүн багымдат эртең менен, эмне үчүн пешин абетте деген сыяктуу. Андан кийин мына ошол китеп ээлери менен болгон сөздөр, уурулукка карата жазалар ушул сүрөдө айтылат. Киши өлтүрүү, бир адамды өлтүргөн бүтүндөй адамзатты өлтүрүүгө тете, момунга курал көтөрүүсү ушул аятта сөз кылат. Жөөттөр менен христиандар тууралуу сөз кылат. Мен аябай тез сүйлөп атканым, убакытты экономдоп атканым. Сиздер эми өзүңүздөр үйдөн окубай аткандыгыңыздар үчүн мен ушул жана кыскача контекст кылып берейин деп атам. Анткени мына кээ бирөөлөр түшүнсө дагы ушул жанакы 1000 адамдын бир 100ü түшүнгөн болсо дагы уттук. Мен ушун шашып ушинтип айтпасам, ошол 100ü дагы түшүнбөсөм, 1000ü дагы түшүнбөй кетебиз. Кече мен жанакы бул жерде неме боюнча айттым. Үкөл боюнча айттым, биринчи орозо күнү. Үкөлдүн бардык түрү орозону бузбайт деп, мына дагы айтып атам. Десем ошону уккан жамааттан бирөө айта койгон экен, биздин дамла ушундай деди деп. Анын жанындагы башка дамлалар, дамлаңар сабатсыз экен, андай экен, мындай экен. Вообще үкөл деген немени орозону бузат бир бала дептир. Анан кайра чыгып, дамла далил айтып коюңчу деп. Эми аларым просто мени признавать этпей атат дедим. Ушунчалык деңгээлде жалкоо экен, китеп окушпайт экен. Андан дагы өткөн жалкоолугу, хотя ушуну YouTube'га жазып койгон эмес да, үкөл орозону бузабы депчи. Ал жерге кирсе, үкөл орозону бузбайт деп Шумканын сабагы турат, Абшкүр ажыныкы турат, Максат ажыныкы турат. Буларды тоготпосоң, мен Шубак ажыны азыр вес тоготобуз да. Ал кишиники турат, аны дагы тоготпосоң, кыйын болсоң, арабча билсең, ошол мына ушуга акыркы фатва берген Шахид Рамазан Бути, эң акыркылардан. Туура анча-мынча китептерде үкөл орозону бузат башка деген, бул эми мурдаракта үкөл чыга электе жазылып калган китептер. Үкөл чыга электе жазылып башка кылып калган китептер. Бирок акыркы мына ошол фатва туурасы, бул маселеде талаш жок. Кимдир бирөө ушуга каршы чыгып аткан болсо, бул ошол өзүнүн грубий айтканда жанакы эмнеси, сабатсыздыгы, гараңдыгы эле. Ошол кичине интернет чукулаган, китеп караган адам билет, үкөл орозону бузбайт. Айтайын деген мен кечеден бери сиздерге мына кыргызчасын окуп келгиле, телефондо бар, китепте бар, эмпатириси бар, көзү жетпей калган аксакалдар үчүн десемдер окуп айтасыңар. Ошого карабастан эми кыскача ушул карака окуп аткан аяттардагы негизгилерине бир токтолуп коеюн деп шашып аткандагы имам катары моюнда жоопкерчиликти аткарып атам. Бул 3 жыл, 4 жылдан бери ушете мен имам болуп келгенден бери турабыз, эмне окуп атат, бизге кызыгы жок. Ошого эми булар кызыкпайт экен, кызыкпаса да мен кызыгышын ойготоюн деп кыскача айтып атам. Анан балким аз муну окугандан кийин, бу жерде аялдар тууралуу бар турбайбы деп туруп, анан кызыгып ачып калса ажап эмес деген сөз да. Демек, урматтуу мусулман бир туугандар, Маида сүрөсү мына ушундай кыскача бир канча темаларды козгойт. Бул Маида сүрөсүнөн дагы мына ошол кээ бир аяттарга токтоламын. Биринчи аят бул: "Я айюхаллазина аману Ауфу бил уқуд", уадаларга бекем тургула. "Я айюхаллазина аману иза кумтум иля салат фагзилу вужухакум", даарат тууралуу. О иман келтиргендер, намаз окуйм десеңер, даарат алгыла, колуңарды жуугула, бетиңерди жуугула, аяттын уландысында кетет. "И'дилу хуа акрабу литтақва", адамдардын ортосунда өкүм чыгарганыңарда адилеттүүлүк менен өкүм чыгаргыла, мана ошол Кудайга жагымдуураак, таквадагыраак, таквалыкка жакындараак дейт. Урматтуу мусулман бир туугандар, демек душмандык болсо дагы, башка болсо дагы, сага карама каршы адамдар болсо дагы, кимдир бирөөлөргө жанакында адамдардын ортосун жараштырып коюу же өкүм чыгаруу, же сот болуп калган болсо, жана башка тергөөчү болуп кала турган болсо, мана ошол эмне адилеттүүлүк менен чечим чыгаруу тууралуу дагы мына ошол Ал-Маида сүрөсүндө сөз кылып атат. "Ман катала нафсан бигайри нафсин факаннама катала наса жамиа", ким бир адамды өлтүрсө бүтүндөй адамзатты өлтүргөнгө тете деп адам өлтүрүүнүн күнөөсү жөнүндө дагы ушул сүрөдө сүйлөп атат. "Алям акмалту лакум динакум", кереметтүү Кур'андагы эң акыркы аяттагы ушунда түшөт. "Силерге бүгүн диниңерди толуктадым дагы, нематымды толуктап бердим, силерге ислам динин ыраазы кылып бердим" деген динибиздин толук болгондугу, мукаммал болгондугу, кемчилдиксиз экендигин баяндап, эң акыркы түшкөн аяттагы азыр каракабыз окуйт.
Allah razı olsun barыңızlardan.